Ассалам. Не. Туугандар, ушул 58 сотик жери менен бир чоң үйдү, конверт үйдү таптым. Артында токой менен мынандай бир арчасы бар экен. Кар басып кетиптир. Достор, аябай чоң участкасы менен 58 сотик участкасы менен килтеген конверттен жасалган үй экен. Банясы менен меймондай сарайлары менен артында токой башталат экен. Өтө сонун жерде жайлашкан, чекеликте, айылдын четинде. Келечекте мондай эски үйлөрдүн үйдүн тушундагы үй эсин таап могу жерде сеновал кылып коюп, малканаларды кылса болот. Бул эми мына үйдү сатып алган адам ушуну кошуна кылып сатып алса болот деп ойлойм. Көп акчага эмес. Достор, мына ушу кар көп жаап коет биякта. Вообще Россияда бул адам жашабаган үчүн кар топтолуп ушундай топтолуп калган. Артыны карасаңыздар, тияка чейин 58 сотик жер, узунасы 100 метрден ашу деп айтты хозяйка. Артында токойду карасаңыздар. Сонунда мал кармаганга аябай сонун экен. Мага өтө жакты. Мына жерден жайыттар башталат экен мал кармаганга. Бул айылда чөп даярдаган адамдар бар экен, экөө жайыттары кенен экен. Азыр үйдү ачсак, үйдүн ичине кирип, мына жерди жолду тазалап, үйдүн ичине кирип, үйдүн да тартып чыгабыз буюрса, иншаллах. Бул айылда мектеп, бала бакча бар. Мектеп жана бала бакча бар. Дүкөндөрү бар. Анан чоң бир ферма бар экен, бирок ферманын эмеси иш бар экен фермада, бирок айлыктарын кечик берет экен. Бир аз мурунку мен тарткан айылдарга окшош ферма эмес экен. Кандай десем, бир банкротко алып кетип аткан. Бул эң маанилүү эмес. Маанилүү сиз бияка ал ферма үчүн келген эмес, келем деп ниет кылбайсыз. Өзүңүз үчүн мал чарбачылык алып келгенге, мал чарбачылык менен алектенгенге сиз албетте ушул үйдү көзөмөлгө алып туруп алсаңыз болот. Өтө сонун жерде жайлашкан, федеральный трассага жакын айыл. Менимче өтө сонун вариант. Мынандай малканасы бар экен. Билбейм буга канча мал батат, бир 10 уй батса керек. И артында 58 сотик жери бар. Мынаке кирдим. Гараж бар экен. Баня бар экен. Мондай сарай бар экен. Азыр эми банянын артын карасаңыздар. Туугандар, жерди караңыздар. Тетигинде дария бар экен да. Кичинекей дария бар экен, спуск. Толугу менен мондай участканы карасаңыздар. 58 сотик участка. Бул килтеген, мына жерде пчеловоддорго сонун жер. Суук минус 16 болот. Аябай суук, достор. Кар азыр тизеден өдөраак жаап койгон. Мондай кеткен экен да жери. Тетиги жерге чейин толугу менен, достор. Мына токойдон өтө көп бал алса болот. Бал челек менен алектенгендер, мал чалбарчылык менен, балык менен өтө сонун жерде жайлашыптыр. Мынаке 4 жылдан бери эч ким жашаган эмес экен. Үйдүн кебетесине ичине кирип көрөбүз. Замокту унутуп калган экен, күнүшүнө. Үйүнү тартайын экен, достор. Прихожкасы бар экен. Биягында кладовкасы бар экен, мынаке. Холодильник эски. Эми кире бериши, мынаке. Сонун экен. Сонун экен, Достор, вот так, ушундай кухня экен. Мына печкасы бар, ремонту бар. Мындай айтканда, кирип жашаса болот. Паровое отопление бар экен. Мына жерде, достор, эң маанилүүсү душевая кабинасы бар экен. Мына душевая кабиналары менен, туалеттери менен, унитаздары менен, батарея отоплениясы бар. Достор, кухня бар экен. Мына жерде зал бар экен. Зал отоплениясы менен, мондай эски мебелдери менен,
терезелери жыгачтан жасалган экен достор. Диваны менен момундай креслосы менен, диваны менен, спальный комнатасы дагы бар экен, трюмосу бар экен эски. Эми жаңы көчүп келген адамдарга өтө ыңгайлуу шарттар бар экен. Потолокто пенопласт потолок болгон экен мурда, ал сууктан түшүп кетиптир. Бирок бул момундай, сиздер билесиздер, бул жеңил баягындай пенопласт. Саманна глинобитна бревенчатый дом экен, жакшы стенкалары 55 сантиметр, 60 сантиметрдей бар экен достор. Сонун ыңгайлуу, өтө ыңгайлуу үй экен. Паровой отоплениясы бар экен, иштейт экен, сууну куйса эле үй эме жылып калат. Достор, мага жакты. Ким эме болсо, кызыкса, үйдү алсаңыздар болот. 58 сотик жери менен документтери бүт даяр. Жасасаңыз. Мына жерде верандасы өтө чоң килдеген. Биякта эле кухня кылып койсоңуздар, биздин адамдар билет, кантип бияка отопление эмес, горячий пол алып келип жайып койсо, сонун кухня болуп калат. Нар жактарды комната кылса болот дейм да. Эми достор, мынакей биягыны көрө бересиздер. Килтейген участкасы менен 58 сотик момундай хоз постройкалары менен, гаражы менен могул жерде. Анан момундай үйдүн четинде дагы ар кандай курулуштар бар экен. Жыгачтардан жасалган собачий будка окшойт. Момундай елка бар экен. Тетиги жерден жерлери тежеги жерге чейин бар экен да. Карасаңыздар, узунасы 100 метрден ашуу. Мынандай арча бар экен достор. Арча бар экен. Тет жакта березалар бар экен. Мына вишня экен, вишня. Бизде Баткенде гиляс деп айтат. Башка жерлерде алыча деп айтат. Мына жерде малина бар экен. Карасаңыздар, малина өсүп кетиптир. Тетигинде смородина бар экен. Дагы гиляс. Толугу менен. Тет жерде алма бар дейт, бирок алмага чейин барыш керек. Мал чарбачылыкка өтө кенен жер экен достор. Алгыла, ойлонбой алгыла. Канча материал бар экен, мына брус сарайлар. Азыр киргенге мүмкүнчүлүк жок, бирок чоң эле экен да сарайчы. Мына жерден 10 метрдей бар, 11 метрдей. Сарай, мына сарайчиктер. Бул келечекте сиздерге строй материал катары иштеп калат. Мына гаражды дагы бузуп салып, башкача материалды иштетсеңиздер болот. Мына жерге үй мага жакты. Ичи дагы сонун экен, суу бар экен, канализациясы бар экен, душевой кабинасы бар экен достор. Мына жерде малина өсөт, мынакей. Көрүңүздөр. Өтө сонун. Өтө ыңгайлуу экен. Бүт шарттары бар экен үйдүнчө. Чоң конверт үй экен да. Свет бар жок бар, канализация бар, ичинде туалет, душевой кабина, суу кирген. Отоплениясыга суу куйдуң, иштеттиң. Азыр эле кирип иштетсеңиз болот, көмүр түшүрүп, отун түшүрүп. Достор, мына заборлор кубаланып кетиптир. 4 жылдан бери эч ким жашабайт. Көчөдөн нары кетем десеңиздер, мал айдап кетесиздер, көчө ушу менен бүтүп кетет экен. Кошуна мына көчөнүн дагы, кошуна үйдү дагы бирөө сатам деген экен. Бирок үйү строй материалга жарайт экен, менимче бир канча, азыр айта албайм канча сомго, бирок алсаңыздар болот. Айтып койсом, сен айттың эле деп баштайсыздар. Көп адамдар ушундай экен. Сен айттың эле деп, мен айтпай эле коеюн, канча сомго алса болот. Келишим турда алсаңыздар болот. Мына полный мына дворду. Достор, бул жерде сонун үйлөр, кошуналар бар. Бул жерде ремонту менен сонун үйлөр бар. Бул кандай десем, өлүп бараткан айыл эмес, живой садиги бар, мектеби бар. Федеральный трассага жакын, районный центрга жакын. Анан кенен талала жерлери бар. Анан биякта жыл сайын курукчулук болбойт. Момундай кар басып калат, чөп өсө берет. Чөп маселеси жок биякта. Жайыты сонун. Достор, шашылыш түрүндө ким биринчи чалып ала турган болсо, достор, чалгыла. Наличкама же башка кандайдыр жолдор мененби алам десеңиздер, албетте алып койгула, сонун жерде турат.